Кутмандуу таңыңыздар менен Замана студиясы таң ырыскысы биз менен баардыгыңыздарды мыкты маанайда жакшы маалыматтарды менен биз менен ойгонууга чакырабыз. Ал эми эфирде биз жалгыз эмеспиз. Тургуналы экөөбүз мекенибиздин чыгаандарын чакырганбыз. Тааныш өтө турган болсок, Apple компаниясы мыкты деп белгилеген 100 программисттин катарына кошулган жигитибиз. Ошондой эле Кытайда өткөн программисттердин конкурсунда 2-чи орунду жеңип алган. Аны замандаштары Apple компаниясынын негиздөөчүсүнүн аты менен Стив Джобс деп атаган. Кайман аты Стив Джобс Кыргызстанда, ал эми өзүнүн аты жеке аты Канат Борсаев программист бүгүн бизде мейманда. Ошондой эле араб тилин аз убакытта үйрөнүүнүн методикасынын автору. Арабтар бул окутуунун методикасын эң мыкты окуу программасы деп тандап алышкан жигит Ашур Али уулу Мавлян бүгүн бизде конокто. Кутмандуу таңыңыздар менен. Сиздердин куш келипсиздер. Сиздердин кылган эмгегиңиздерди тааныштыруу менен эле биздин эфирибиз аяктап калчудай болуп кетти да. Сиздердин ушул кыргыз тилдүү жарандар үчүн орус жана англис араб тилдерин мындай артыкчылык, жеңил үйрөнүп алуунун артыкчылыгын иштеп чыгыпсыздар. Ошолор жөнүндө кеңири сөз куруп берсеңиздер. Эми бул биздин методикабыз деген бул дүйнө жүзү боюнча, мисалы азыр IT технологиялар жөнүндө Кыргызстандан кеп кыла турган болсок, именно Apple продукциясына болжолдуу бир 100 тегерегинде программалар жазылган болсо, анын баардыгы эле Кыргызстан үчүн эле орун алган да. Ал эми бул биздин программабыздын дагы бир өзгөчөлүгү, бул бүт дүйнө элине тарайтылган. Бир гана кыргыз тилин эмес, англис тилиндегилерге дагы араб тилин үйрөтүү боюнча биз иштеп чыкканбыз. Бул программа 7 тилде которулуп даяр болду. Дүйнө жүзүнүн 7 тилиндеги элдерге муну окутуп үйрөтүүгө чоң жардам берет. Бул методдун артыкчылыгы өтө тез үйрөнүү мүмкүн да. Ашыр ага, биз деген баягы компьютерга ың, үй киргендер аябай сүйүндүк элек. Эми чоң жумуш жасалган экен. Ушул аякыл сиздер жасап чыгып дедиңиз, биз да үйрөнүп алгысы келип атпайбы? Кудай буйруса бул программаны iPhone'го, iPad'га же MacBook'уңуз болсо, App Store'го кирип көчүрүп алсаңыз болот. Аскария деп аталат программа. Биз азыр сурап атпайбызбы, жол жобосун ал приложенияны тиркемени өзүбүздүн Apple'ыбызга, телефонубузга жүктөп алышыбыз керекпи, кандай кылышыбыз керек деп. Биздин кесиптешүүбүз сиздер менен жеке жолугуп ошонун жол жоболорун билип келген экен. Анда Нургыз Караеванын материалына көңүл бөлөлү да кайрадан кайтып келели. Бул биздин команда. Биз кыялданганды жакшы көрөбүз. Дүйнөдөгү жаңы технологиялары жаатындагы кабарлар менен бөлүшөбүз. Алар жөнүндө кызуу талкууга батабыз. Ашур Али уулу Мавлян мугалим. Ал араб тилин үйрөнүү боюнча уникалдуу методиканы ойлоп тапкан. 10 күн аралыгында араб тилин үйрөнүп алса болот. Бул методиканы араб дүйнөсү эң мыкты деп белгилеген. Мавляндын окуучуларынын бири Эркинбек уулу Сүймөнкул. Ал мурун пианист болчу. Азыр айкидого кызыгат. Учурда англис жана араб тилин үйрөнүп келет. Тил үйрөнүү башка өлкөлөргө эшик ачаарын түшүнгөн. Келечекте көп тил билген полиглот болгусу келет. Калыбек уулу Таалай да англис жана араб тилин үйрөнүүдө. Кыялында Европа өлкөлөрүнө же араб өлкөлөрүнө барып иштегиси келет. Анан Кыргызстанга келип, сапаттуу үй эмеректерин жасаган фабрика ачууну ойлоп жүрөт. Ал эми бул Канат Борсоев. Аны достору тамашалап Стив Джобстун досу деп коюшат. 2009-жылы дүйнөлүк программисттер арасында өткөн сынакта 2-чи орунду алган. Ага Apple компаниясынын негиздөөчүсү Стив Джобс биринчилерден болуп iPad белекке берген. Бүгүн Канат Apple компаниясынын 100 мыкты программисттеринин катарына кирди. Ардактуу замандаштар, өзүңүздөр байкагандай эле эми орус, англис, араб тилдерин оңой методика менен үйрөнүп алса болот экен. Ал үчүн бир гана биздин жигиттерибиз ойлоп тапкан программаны өзүңүздүн телефонуңузга жүктөп алганыңыз дурус. Эң негизгиси бул эмнеден башталды? Кандайча мына бул иш менен алектенип калдыңыздар? Негизи мен баягы чет мамлекетке чыгып, конкурска барып катышып келгенден кийин ал жактан башка Европага жумушка чакырышты. Германияда немистер менен иштешип жүрдүм. Андан тышкары
келип ошол жака иштөгөнү сунуш кылышты, бирок мен өзүмдүн кыялымда Кыргызстан үчүн бир жакшы иш жасасам деп кыялданып жүрдүм эле. Бул кыялым эле мен. Анан кийин эмне жасаш керек деген бул чечим кылыш өтө оор экен да. Анан мен бул агай менен таанышып калдым. Биз Ислам университетинде мугалим болуп чогуу иштеп калдык. Мен информатика сабагынан берем. Бул агай араб тилинен берет. Анан бул кишинин методун көрүп, бул китеби Лондондо да сатылып жатат, ушул учурда англис тилинде которулган. Бул абдан белгилүү китеп да. Анан биз эмне кылсак деп, Кыргызстандан чыккан ушул китеп деп, дүйнө жүзүнө мындайча айтканда Кыргызстандын жүзүн көргөзөлү. Кыргызстандан да ушундай нерселерди кылса болот экен деген таризде ушуну иштеп баштадык. Бул иштин үстүндө 1,5 жылга жакын эмгектендик. Анан Кудайым буйруп ушул жерден азыр чыгарып отурабыз. Санариптик түрдө демек мына ушул тиркемеге ылайыктап атайын программа менен чыгарган экенсиздер. Сажида деген китепке Нашурали уулу Мавлян деген авторун окуп жатасыздар. Ал жигит биздин маңдайыбызда отурат. Деги эле бул китепти чыгаруунун демилгеси негизи мына ушул арабтар тарабынан болгон да, Анан кийин азыркы тапта окуу жайлардын көпчүлүгү дал ушул китептин негизи менен окушса керек. Сурооңузга жооп берип кетсем, арабтардын демилгеси эмес. Мен өзүм Өзүңүздүн демилгеси. Алиаскар университетинен окуумду бүтүп келип, Кыргызстанга келип, элдин муктаждыгын көрүп, элдин муктаждыгына жараша жасалган методика болуп эсептелет. Сиздерге кыскача тааныштырсам, бул мына китептин биринчи бөлүгү араб тили орфография көйгөйлөрүн чечип берет. Экинчи бөлүгү бул Асхария, экинчи бөлүгү араб тили фонетика көйгөйлөрүн чечип берет. Сиздин колуңуздагы Синтаксис. Сажида деген аттуу китеп бул араб тили морфология көйгөйлөрүн чечип берет. Андан 4-чү китебим азыр жазылууда. Кудай буйрса анын аты Сальсабиле болот. Ал синтаксис, ошо грамматика жыйынтыктоочу китеп болуп жасалган жатат. Биз мына Канат агай экөөбүз бири-бирибиздин тажрыйбаларыбызды пайдаланып, мына дүйнө элине келечекте ушул программабызды 40 тилде таратсак деген максаттарды койгонбуз. 40 тилде. Абдан жакшы нерселер экен. Кыргыз эл үчүн абдан жакшы иштерди жасап атасыздар. Булардан азыр абдан үйрөнүп чыккандар көп болсо керек. Эң негизгиси бул таркатуу болсо керек. Баягы өзүңүздөр билгендей тиркемелер телефондо ушунчалык көп. Мени ал деген рекламалык, жарнамалык. Бул кандайча тарайт? Apple компаниясы өзүнүн салымын кошобу ал үчүн сунуштайбы? Келишим түзүлдүбү? Apple компаниясы менен иштешүү негизи эле көп адамдар техникалык билими бар болсо түшүнөт. Apple компаниясы менен биз договор түзгөнбүз. Алардан текшерүүдөн өткөн, жасаган нерсебиз, макулдугу берилген. Анан уруксат берилип, алардын магазинине чыккан. То есть App Store'дон көчүрүп алсаңыздар болот. Apple Store'дон эми канча адам азыркы тапта көчүрдү, канчасы бүтүп атат, элге жеттиби? Мына ушинтип биздин тил аркылуу жеткизгенге да аракеттенип атабыз. Кудай буйрса. 29 августта бета чарын өткөрдүк. Биз учурдан пайдаланып ЮНЕСКО, Кыргызстандагы ЮНЕСКО өкүлдөрүнө Элнура Асылбековнага ыраазычылык билдирип кетебиз. Ошол кишинин жардамы менен өткөрүп алдык. Анан дагы мен бир нерсени айта кетким келет. Биз көптөгөн тилдерде методикаларды иштеп чыгуу менен тескерисинче биз өзүбүздүн кыргыз тилин эң алгач үйрөнүшүбүз керек деген түшүнүккө жетип келдим да. Эми ошон үчүн бир нерсеге таң калам, тил үйрөнүү дегенде биздин жаштар дароо чет тилдерин ойлошот. Чын-чынына келгенде кыргыз тилин билбей туруп, кыргыз тили баш ийген мыйзамдарды билбей туруп, башка тилдерди үйрөнөм деген бул туура эмес түшүнүк болот экен. Биз азыр жаштарыбызга ушундай түшүнүктү беришибиз керек. Келечекте 20 жылдан кийин ар бир биздин жараныбыз жок дегенде 3төн чет тилин билчү болсо, биздин саныбыз 6 миллион эмес, 18 миллион болот. Буга далил канча тил билсең ошончо адамсың деген. Канчалык дил билесиң. Ооба, дагы бир сөз айтылган, кайсы бир элдин тилин билсең, анын жамандыгынан сак болосуң деген. Ошон үчүн биздин кыргыз элибиз канчалык көп тил билсе, канчалык көп тил билген дүйнө элдеринин катарына кирсе, биз ошончолук жамандыктардан сак болот экенбиз. Ошон үчүн мен жаштарга айтар элем, эң биринчи биз өзүбүздүн кыргыз тилинен
илим алууну, кыргыз тили менен таанышууну Түшүнүктүү. баштасак. Кыргыз тилинен биздин мурундан эле биздин билесиз байкыл ажыбай 72 тил билет эмеспи. Анан азыркы учурда дагы биздин ушул жаш муундарчылардан үйрөнүп, абдан көп тилдерди билсе керек дейм. Түшүнүктүү, кыскача жооп берип койсоңуздар, баягы Конфуцийдин жакшы сөзү бар экен, элден алдым, элге бердим, өзүм эч нерсе кылбадым депчи. Ансагандай бул жеңил методика бир топ гана бар экенин билебиз. Айырмачылыгы, 4 сөз менен айтканда артыкчылыгы. Методиканын артыкчылыгы окуучунун убактысын жана акчасын үнөмдөп берет. Түшүнүктүү. Чоң рахмат. Баягы сөздүн жыйынтыгында сиз мына ошол методиканы жазган экенсиз, ал эми сиз жеткизүүдө жана ошол техника менен ар бир окуучуга, ар бир үйрөнүүчүгө жетиш үчүн жакшы шарттарды түзүп берип жатыптырсыздар. Адамзат ушул ынтымакташса бардык нерсе болот эмеспи? Ошо ынтымагыңыздарды бузбай жүрүңүздөр, абдан жакшы нерселер жаралат деп ойлойм. Келип бергендериңиздерге чоң рахмат. Ийгилик каалайлы. Кудай буйруса, ар бир колдонуучунун колунда мына ушул тиркеме болуп, сиз айткан жөнөкөй орус тилин үйрөнүүдө да байкадыңызбы? Сиз өзүңүзгө жүктөп алсаңыз болчу да экен. Орус тилин үйрөнүүдө, англис, араб тилин үйрөнүүдө жаңы методиканы иштеп чыккандарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Келип бергендериңиздерге чоң рахмат. Биз болсо алдагы көздөй сапар тартабыз. Ардактуу замандаштар, өзүңүздөр билгендей эле ар бирибиз колубуздан келишинче мекенге кызмат кылсак болот экен. Ал эми милдет катары жок дегенде жүрөгүбүз менен добуш берсек деген сөздөрдү айтат элек.